Taqdirga жазылынған деген сөз Құдай Таалам қаласаң, қалабасаң ушундай болосун деген сөз эмес. Тaqdir деген сөз Құдайдын илиминин чексиз, эбегейсиз чексиздигинен кабар берет. Тaqdir сенин аракетиң менен жазылат. Бирок аракетиң болгондон мурда Құдайдын илими өтө терең, чукур, чексиз болгон үчүн ошону жазып койгон билип туруп. Ошого тaqdirда сен кааласаң, каалабасаң мен тaqдирга шылтаган болбой турматтуу бир тууганым. Саңа Құдай Таалам Куран жиберди, саңа сүннөт жиберди, саңа аалымдарды жиберди, саңа тозок бейишти көрсөтүп койду, эми сенин ишиң. Тозокко түшө турган болсоң да өзүң тандап алган болосуң, бейишке бара турган болсоң өзүң тандап алган болосуң. Эгер иштебей эле отурган болсоң, урматтуу бир тууган, ачка калсаң өзүң тандап алган болосуң, бирок иштеп көп ырыс тапсаң, анда өзүң тандап алган болосуң. Ошон үчүн тaqdirга жазылган болсо, иштесем иштебесем келе берет деген жок. Тaqдирди өзүң жасайсың сен. Бирок сен жасагандан мурда Кудайым жазып койгон болот, Кудайым илиминин чексиздигин бизге билдирүү үчүн деген маани келип чыгат.